Салык кызматы 2 кумаркана расмий түрдө лицензия алганын маалымдайт. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов Жогорку Кеңештин бюджет жана экономикалык фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында Кыргызстанда казинолорду кимдер иштетерин да айтып берди. Гранд казинонун 80% үлүшү Кыргыз Investment and Financial Service компаниясына, 20% Азат Буркановго таандык. Ал эми казино Кристалга Сүйүнбек Үмүталиев 37%, Назим Айткулов 10%, Чубак Асанов 53% үлүшүнө ээлик кылат. Гранд казино лицензиясы 2023 жылдын май айында алган. Ал эми казино Кристалга 2023 жылдын сентябрь айында берилген. Аталган жайлар казинолор иштей баштагандан бери 84 миллион сом киреше түштү. Бул сумманын ичинде букмейкерлерден түшкөн каражат дагы бар. Дагыраагы казинолордон 80 миллион сом, букмейкерлерден 3,5 миллион сом салык алынган.